делать, куда мне дальше идти, как воспитывать эту девочку, я уже не знаю. Потому что девочка уже плачет, она бедная. Учителя сильно издеваются над девочкой. Есть такие учителя, с которыми даже зауч справиться не может. Ассаламу алейкум, кадырлуу көрөрмандар. Сиздердин назарыңыздарда Эл билсин автордук аналитикалык программасынын кезектеги чыгарылышы. Биздин телекомпаниянын дарегине Чүй облусунун Сокулук районунун Военно-Антоновка айыл аймагынын өкүлдөрү райондун аймагында жүрүп жаткан мыйзамсыз иш-аракеттер мамлекеттик укук коргоо органдары тарабынан көзөмөлдөнбөй жатканын айтып кайрылган эле. Биз Сокулук районуна барып, жергиликтүү бийликтин, милиция, прокуратуранын өкүлдөрүнө жолугуп, ар тараптуу маалымат алып келдик. Алгач Ороз Шайдуллаевдин ишенимдүү өкүлү Ильяс Якуповдун сөзүн уксак. Орозалы Шайдуллаев 2015 жылы Сокулук районунун Военно-Антоновка айылынан А кварталынын 14 участогун сатып алган. Барып мамлекеттик каттоо кызматынан ушундай сатып алып келишим негизинде сатып алып, ошол сатып алганда ошол гос актысы менен сатып алып келишим негизинде саткан. Ошол үйгө бүгүн ошол жер тилкесине Орозалы Шайдуллаев ээлик кылат. Сатып алуу келишими да бар, мамлекеттик актысы да бар. Бирок бул Орозалы Шайдуллаев ошол жерди сатып алгандан кийин ошол жерге барып караса, ушундай башка адамдар тарабынан үйлөр салынып калган болот. Анан ошол боюнча Сокулук райондук ички иштер башкармалыгына арыз жазган. Кылмыш иши 2016 жылы козголгон. 2016 жылдан бери, жылдан бүгүнкү күнгө чейин бир жыйынтык чыга элек. Орозалы Шайдуллаевдин жер участогуна үй салып алган кишилер жерди сатканга аракет кылып атыптыр. Ошондой биз ошондой сөздөрдү укканыбыздан кийин тергөөчүгө ушундай өтүнүч да келтиргенбиз. Жер участогуна камак салып бер депчи. Бирок бул өтүнүчүбүз да канааттандырылган жок, жана тийиштүү чечим да кабыл кылган жок. Бул боюнча прокуратурага даттанганбыз, прокуратурада чара көрбөй атат. Сокулук районунун прокуратурасы жана Чүй облусунун прокуратурасы. Жыйынтык жок. Ушундай биз өтүнүчтөр келтирип атабыз. Сатуу жана сатып алуу келишими болгонбу? Эмненин негизинде саткан? Сиздер жергиликтүү укук коргоо органдарына кайрылдыңыздар беле деп сурадык. Кимдер саткан, ким тарабынан сатылган, эмненин негизинде сатылган деген биз ошондой арызда көрсөткөнбүз өтүнүчтөрүбүздө. Бирок Сокулук районунун ички иштер башкармалыгы, прокуратурасы бүгүнкү күнгө чейин ким тарабынан ошол жерге үй салынгандыгын тактай элек. Биз жарандык тартипте сотко берели десек да, анан ал жерге ким үй салгандыгы, ким тарабынан ээленип алынгандыгы боюнча бизге так маалымат бүгүнкү күндө бизде болбой атат. Анткени милиция ошол биздин арызыбыздын негизинде ошол эмелерди такта берген жок бүгүнкү күнгө чейин. Биз өз алдыбызча изилдеп тактасак, биз өз алдыбызча чогулткан эмелерибизге караганда ошол жерди ушундай Ибраимова Бактыгүл аттуу деген аял ушундай жер сатып жүрүптүр. Бул элден уккан эмемиз боюнча ошол жердеги жер сатып алган кишилерден уккан маалыматтарыбыз боюнча ал жерде Ибраимова Бактыгүл аттуу аял ушундай бир жерлерди сатат экен. Ал Ибраимова Бактыгүл, Какеев Осмон деген Өскөнбай деген кишилер Сокулук районунун Военно-Антоновка айылынан 9,14 га жерди 49 жылга убактылуу пайдаланууга эс алуу зона отдых эс алуу жайын куруу үчүн алган экен. Ижарага, убактылуу пайдаланууга. Бирок алар өз жерди максатсыз пайдаланып, бүгүнкү күндө ушундай жарандарга бөлүп сата баштаптыр. Ал жерге жарандар мыйзамсыз эле сатып алып, анын негизинде үйлөр сала баштаптыр. Сокулук районунун Военно-Антоновка айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары Шабдан Мусабаевге кайрылып маалымат алдык. Бул айыл өкмөтүнүн чечими турбайбы? Ошол кезде трансформация чыгып, ошол жактан жерлер берилген. Жанагы сизде жанагы фамилиясы кайсы Какеева же Бактыгүлбү ошол шарт боюнча ошо бул мурда 2000 жылдарга чейин район гос администрациядан чечим чыкчы. Ушу ал жерди эстеп койсоңузчу анткени
Анан ошо рай көчөрмөс ажымчасы менен ошо 49 жылдык арендага берилген жер экен ошо. Жанагы балкачы. Негизи балка деп коебуз баягы, эстесин суу чыгып турган аягын бууп туруп балык өстүрөбүз деп алышкан болчу да. Ошондо мен 2002 жылы ушул жерден баштап иштейм, ошондон баштап. Мен муну башынан бери билем. Себеп дегенде ошо 49 жылдык аренда деп, ошол кезде закондо ошондой экен баягы. Балык өстүрүү боюнча деп берген. Анан кийин эле кайра 5-6 жыл өткөндөн кийин баягы аренда алган кишилер эми закон боюнча сатылбаш керек болчу да. Анан ошол кишилер Какеевабы же Бактыгүлбү же мен азыр ал кишини көрүп элемин, же Какеев Бактыгүлбү же Какеевде башка киши ким билебиз, ошол кишилерге оформить этилген экен. Ал кишилер баягы деле максатында колдонбой эле баягы ошол кезде мен барганда суу буулуп турчу жердечи. Мындай буулуп балык өстүрүп башташкан болчу. Анан кийин мен башынан айтып берсем, ошол кезде бияктагы жителдер, ошо жакын жашагандар, ошондо биз атып түшүрүп, биздин погребден суу чыкты, фундаменттен суу чыкты деп, аларга балык өстүрүүгө каршы болушкан. Бул 2002-3 жылдар болчу, мен 2002 келдим да. Анан эметкенен үрөйүн азайта баштап, үрөйүндү коюп дагы балык багып ачкан. Андан кийин 5-6 жылдан кийин качан дергелер кийинчерээк улуп калды, сатып ийишиптир депчи. Эми ошондон баштап эле туура эмес болгондо, жана 49 жыл аренда алган киши кантип сатып ийиш керек эле? Буга ким жол берди? Анан биз ошондон баштап эле ушундай бул сиздики экинчи сулуча. Буга чейин да ошол жерден бирөөлөр үй салып коюп, салынган үйдү ошо Какеевдер талашып жүргөндөр сулча болгон биздечи. Анан эми биз барып сотко да кайрылып жүрүштү. Анан эми биз эмне кылабыз деп кеңешкер аягында прокуратурага кайрылып берсек, баягы чечимди кайра артка алуу жөнүндө биз арыз сотко кайрылганбыз. Биз сотко деп кайрылганда, соттон бизге айтылганда мен займас эткем жок, мен айтып да биринчи чечимиңерди кайра расторжение кылыш керек деп, баягы чечим жок кылып, анан кийин бар анан снос көрөбүз депчи. Ал эми Ороз Шайдуллаевдин ишенимдүү өкүлү Ильяс Якуповду уксак. Ошол биздин ошол Урузалы Шайдуллаевдин жери боюнча дагы ошондой бир Ибраимова Бактыгүл саткан Ибраимова Бактыгүлдөн сатып алган кишилер үй салган деп ушундай бир угуп атабыз, бирок бизге Сокулук райондук ички иштер бөлүмү ушундай бир конкреттүү ким тарабынан сатылган, эмненин негизинде сатылган, ким сатып алган, эмненин негизинде үй салган, ошол эмелерди бүгүнкү күнчө тактап берелек. Биз ошого байланыштуу биз сотко да кайрыла албай атабыз бүгүнкү күндө. Андан тышкары ушундай ошол Ибраимова Бактыгүл ошол жерде бир нече жер участоктарын өз башымча убактылуу пайдаланууга алып, өз башымча сатып жүргөндүгү боюнча мына Сокулук районунун ички иштер башкармалыгы, Сокулук район прокуратурасы аларга чара көрбөй аткандыгын конкреттүү көрсөтүп, Кыргыз Республикасынын президентинин атына кайрылган Орозалы Шайдуллаев, Кыргыз Республикасынын өкмөт башчысына кайрылган Орозалы Шайдуллаев, андан тышкары кайра эле дагы аппарат президентага кайра эле кайрылган, Жогорку Кеңештин төрагасына кайрылган, төрагага бир нече жолу кайрылган, өкмөт башчыга да бир нече жолу кайрылган каттары бар. Бирок бүгүнкү күнгө чейин жыйынтык жок, чара көрүлбөй атат. Биз Сокулук районунун ички иштер бөлүмүнүн тергөө бөлүмүнүн тергөөчүсү, милициянын кенже лейтенанты Канат Ташматовдун кызмат ордуна барып жолуктук. Азыр Бешеева боюнча бул кишиге саткан аял боюнча азыр маалыматтар чогулуп иштелип атат. Немесе өздүгү такталган адрес. Адрестер такталган экен. Мага чейинки тергөөчү допрос кылган эмес, жөн гана түшүнүк кат менен алып койгон. Алгачкы тергөөчү, мага чейинки тергөөчү түшүнүк кат менен алып койгон. Эмнеге задержание кылган эмес, эмнеге допрос кылган эмес, анысын мен айта албайм. Бул 16-жылы болгон. 16-жылы кайсы күнү көрүштү, ошол Бешеева деген түшүнүк кат жазып берип кеткен экен. Ал эмне деп эметкен, эми ал жакта бар ичинде. Эмнеге задержание кылган эмес, ал билбейм да. Азыр мен ошо аялдын өздүгүн тактоого опер кызматкерлери иштебейт. Өздүгүн тактаса, Кудайым ошо такталып калат дейминчи. Негизи такталды да өзүнүн эмдата бүт баары чыккан. Данныйлар бар. Ал эме болуп байырга кирип калыптыр Мадина. Кандай болуп бар? Азыр ошонун баарын тактап атабыз. Жолугуп сүйлөшө алдыңызбы? Азыр жок, мен деген азыр 2 жолу повестка, 3 жолу повестка, 2-чи повестканы берген. Бүгүн 3-чү повестканы бердим.
Эгер келбесе, принудительный доставка кылышат. Биздин УПКда жазылып турат, 3 жол повестка беребиз. Үчүнчүсүндө гана принудительный привод кылабыз. Ошого бизге укуктубуз, ошого чейин азыр бердим. Эртең келбесе уже принудительный привод алып келебиз. Ороз Шайдуллаевдин ишенимдүү өкүлү Ильяс Якупов Сокулук райондук прокуратура кызматкерлери мыйзам бузууларды көзөмөлдөбөй жатат деп өз пикирин айтты. Ошол жерге жакын жердеги жер сатып алган кишилердин сөздөрүнө таянсак, алар ошол бүгүнкү күндө ошол жерди Ибраимов Бактыгүл деген ушундай трансформация кылып берүү аракетинде жүрөт экен. Трансформация. Ошондуктан булар эгерде биздин Орозалы Шайдуллаевдин өтүнүчтөрүгө ылайык жерлерге камак салынса, ким тарабынан сатылгандыгы, ким сатып алгандыгы, ким тарабынан мыйзамсыз үйлөр салынгандыгы аныкталса, бул мыйзамга ылайык буздурууга кетиш керек. Бирок ошолорго жол бербей, алар менен ушундай бир прокуратура аларды калкалап атабы кандай бизге ошондой сезилип атат. Анткени бул иш 2016 жылдан бери жылбай турат да. Анан өтүнүчтөр келтирип атабыз, бирде чара жок. Прокурор барып айтты, ошол жерге мыйзамсыз үйлөр салынып атат. Барып текшергиле десек, бизде андай факты жок дейт. Анан ошентип эле ушундай жылбай атат. Ошондуктан сиздерге журналисттик иликтөө кылып берүүнү суранабыз. Анткени президентке кайрылсак деле, өкмөт башчыга, төрагага, жогорку кеңеш төрагасына кайрылсак деле, башкы прокуратурага кайрылсак деле жыйынтык чыкпай атат. Ошондуктан журналисттик иликтөө кылып, прокуратурадан, райондук ички иштер башкармалыгынан, мамкаттоо кызматынан, архитектура башкармалыгынан бүт маалыматтарды тактап журналисттик иликтөө жасап берсеңиздер деп өтүнөт элек. Орозалы Шайдуллаевдин жерине жакын чектешкен жерлер, ушул баягы эс алуучу, зонодо курулуучу жерлерге баягы мыйзамсыз ээленип алган жерлер трансформация болгон болсо, бүгүнкү күндө ушундай бир 50ден ашык 100га жакын участок мыйзамсыз ошол убактылуу пайдаланууга алган адамдар тарабынан сатылгандыгы мыйзамдаштырылат да. Ошондуктан ошол трансформация жасатыш үчүн тегилер жүгүрүп чуркап жүрүптүр. Эми Сокулук район прокуратурасы ошолорго бир мүмкүнчүлүк берип атабы кандай? Жыйынтык жок, чара көрүлбөйт да. Биз ошол арыздарга конкреттүү көрсөтүп атабыз. Ошол Ибраимова Бактыгүл аттуу аялды тапкының, сурак кылгының, эгерде туура эмес аткан болсо жоопко тарткының депчи. Бирок бүгүнкү күнгө чейин ал жоопко тартыла элек. Бүгүнкү күнгө чейин ал аялдарга чара көрүлө элек. Эмне негизинде сатып атат, ошол саттуу, сатпадуу, ошону аныктап бер деп конкреттүү биз өтүнүчтөрдү кетирип атабыз, арыздар жазып атабыз. Бирок ал Ибраимова ушундай бир кандай бир кармал басып, баягы эмне дейт? Невидимка сыяктуу болуп басып жүрөт да. Мына өкмөт башчыга жазган арызда конкретно жазып атат. Мына Ибраимов Бактыгүл деген жооп тактап жоопко тартып бер депчи. Биз бул иш боюнча Сокулук районунун прокурорунун орун басары Азатбек Темирбаевке кайрылдык. Эми Шайдуллаевдин кылмышы боюнча бул көзөмөлгө алынган. Ал боюнча прокуратура орган тарабынан ушул жазык процессуалдык кодекске ылайык бүт баары көрсөтмөлөр берилген. Тергөө органында буга чейин башка тергөөчү тергеп жүргөн, азыркы күндө башка тергөөгө биз тергөөчүгө өткөрүп бергенбиз. Ал боюнча тергөө органында жүрүп атат. Тергөөчү бул процессуалдык лицо. Ошол боюнча тергөөчүдөн дагы маалымат алсаңыздар болот бул боюнча. Сиздер көзөмөлдө турасыздар, Ал биздин көзөмөлдө турат. Буга чейин бир канча жолу бул жак өзү арыздануучуда жазган арыздычы. Бул башкы прокуратура жазган, президенттин аппаратына жазган, ал жактарында арыздар келген, ал жакта да көзөмөлдө турат. Бул бизде бир эле кыйналып атканыбыз тергөө боюнча. Бүт бардыгы тергөө орган тарабынан дагы тиешелүү кызматтарга тергөө тапшырмалары берилген. Аларды ошол бул жак арыздануучу сатып алган адамды ошону эле издеп табыш керек. Тапкандан кийин бул боюнча чаралар көрүлөт. Ошол карата табылбай атабы, кыйналып атканыңыздардын себеби ошол да табылбай атат да саткан. Ал боюнча издеп таба турган өзүнчө милициянын криминалдык милиция кызматы бар ал боюнчачы. Аларда тапшырма берилген. Тапшырма боюнча иш жүрүп аткандыгы жөнүндө дагы ошо кылмыштерге тиркелип атат. Кайсы аракетте жүрүп атат? Эми ал дайыма эле берилип келет, аз тергөөчүгө да берилген бул. Канча вакыт болду энди ошол издөө жарыяланганына жанагы саткан адамдын? Жок, издөө жарыяланган эмес. Тергөө тапшырмасы берилген. Тергөө тапшырмасы. Бирок сураптырбы ошол адамды? Тергөө тапшырмасы берилген ал боюнча. Канча болду ошол убакытта берилген? Ал дайыма эле берилип келет, дайыма эле берилип. Жок, дайыма эле берилген. Кайсы мезгилден бери берилип келет?
көрсөтмө берилгендиги боюнча аны кылмыштын материалы менен тааныш керек, аны мененчи. Азыр кылмыш боюнча материалдарда бүт бардыгына турат ал жерде. Бул тергөө кылмыш иши башталгандан эле башталып уже берилген. Кылмыш иши башталгандан эле. Кайсы жылы башталган кылмыш мен ошону? Бул буга чейин кылмыш иши козголуп бир канча жолу токтотулган өндүрүштөн. Бул 2019-жылы жанагы реестр, бирдиктүү реестр киргенден кийин ошол реестрге которулуп, ошол реестр боюнча азыр иш жүрүп атат. 19-жылдан бери? Кайсы? 2019. Эми активдешкен да, азыркы күндө активдешип иштеп атат бул боюнча. Азыр эми жакын арада табылат деп беркеме болуп атат, тапшырма берилген, ал боюнча уже издеп, уже издөө, анын жүргөн жерин аныктоо боюнча уже жыйынтыкталып калды дейт. Жакында кылмыш боюнча чечим кабылат бул боюнчачы. Талашка түшкөн бул жердин мыйзамдуу ээси Ороз Шайдуллаевга сөз кезегин бердик. 2015-жылы Сокулук району Антоновка айылынан 5 сотик жер участогун сатып алгам. Текшерип келсек, жердин ордуна башка бирөөлөр мыйзамсыз үй салып алып, мынакей менин үйүмө 2015-тен бери өзүм ээ чыга албай жүрөм. 2015-тен бери тиешелүү жерлерге кат жаздык, тиешелүү жерлерге кат киргиздик, мыйзам чегинде чара колдонуп бериңиздер деп өтүнүч киргизгенбиз. Президентке бардык жетекчилерге киргиздик. 5 жылдын жүзү болсо, 5 жылдан бери чуркап жүрөм. Бир да тиешелүү чара көрүлө элек да, Сокулуктун роодусу улам барам, роодуга барсам, тергөөчү жетишпейт атчы, ал болуп атат, бул болуп атат деп жумушту артка сүрүү эле жылыш жок да. Сотко берели десек, роодуга ким жашап атат, кайсыл документтер менен жашап атат, такта бергиле десек, аны такта бере албайт. Ушунча бир нече өтүнүч менен киргизгенбиз каттарды. Жооп жок, ана мына деп такта берише албайт да. Эмненин негизинде сотко беришти билбей, булардын аты жөнүн билбейбиз да, биз ким жашап атат. Аты жөнүн билбегенден кийин биз сотко бере албайбыз. Ошол 5 жылдан бери же булар такта бере албайт. Бул киши жашап атат экен, бул документ менен жашап атат экен, же такта бере албайт да рооду Сокулуктуку. Сокулук районунун Воен Антоновка айыл өкмөтүнүн 9,4 гектар жерин 49 жылга балык өстүрүүгө жана эс алуучу жай курууга ижарага алган тарап учурда кандай абалда пайдаланып жатканын Ильяс Якубов бизге көрсөтүп берди. Тиги Орозалы Шайдуллаевдин жеринен баштап, биягы уже мына жеке менчик кадимкидей турак жай болуп кеткен. Мына бир нече үйлөр, мына бир участок, 2 участок, бул 3 участок. Ушундай эле тиги бети дагы. Ушул мына зона отдых деп алынган жер мына ушул экен, мына. Жөн эле мусоркана болуп турат. Мусоркана болупчу. Анан зона отдыхтын бир эмеси да жок. Зона отдых деп салынган бир эме, эч бир эмени биз курулушту көрбөй атабыз. Мына эгерде зона отдых боло турган болсо, бул жер тазаланыш керек болчу, мына камыштар алыныш керек болчу, анан бир эс ала турган бир эмелер курулуш керек болчу, мындай бир мусор мындай свалкага эле окшоп көрүнүп атат бул чети. Бул суунун деле өзүңүз көп болуп көрүп атасыз, мына мусор кадимкидей ташталган. Эгерде ошол айыл өкмөтүнөн зона отдых деп ала турган болсо, мына бүгүнкү күнгө чейин курганды деле көрсөк болмокта. Мына ушунун көзгө көрүн биягынан көз жеткиче, биягынан деле көз жеткен жергече көрсөңүз, бир да курулуш жок. Бүт камыш баскан эле эме болуп турат да, мына таштанды жер. Ушу жерде айыл өкмөтүнөн ижарага алыптыр. Анан ижарага алып, ушуга кошуп мына жерлерде бүт сатып эме кылып, акча кылуунун аракетинде жүрүшөт экен да. Мен ошентип эсептеп калдым. Воен Антоновка айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары ал жердин тагдыры кандай абалда турганын так айта албай койду. Ошондой биздики деле ошо максатында колдонбогон үчүн жасалып келген үчүн жана сиздер айтканчы, мен өзүм деле баргам чагачы. Укпай ошондой кайсы үйгө барсам документ жок, ким сатты, бактыгы сатты, ким сатты, бактыгы сатты деп жүргөнбүз. Анан кийин ошо извещение берип, госэкстенция чыкты. Анан ошондуктан сотко кайрылганбыз, кайсы чечим менен. Мурунку келишимди жанагы сатып ийген 49 жылдагы экөөнүн ортосунда мурунку кажайы менен кийинки жанагы Какеевдердин ортосунда келишимди жокко чыгаруу деген сөз мененчи. Анан жокко чыгаргандан кийин биз кайрылганбыз да. Ошондон кийин бараза сноско берет экенбиз да.
эми анын баарын дагы иштеп чыгабыз мынтип эми дагы ошол эле алган жерине мыйзамсыз үй салып атса, кайрада айыл өкмөтүнүн закону берген жерде мына бул жигиттин талашып атса, бул аябай аша чапкылык болуп атпайбы? Анан бул жөнүндө биздин айыл өкмөттөн иш чаралар жүрүп атат. Дагы бир сиздер менен кеңешип, ушундай иштер жүрө бермекчи. Бул аябай ушундай бир текеберчилик болуп атат да. Айыл өкмөтүнүн балансында турат ал жер. Сіздерге өткөзүлүп берилген ушунча 9 гектар канча сотук деп турат монда? 9,5 да. 9,5 гектар жер. Бүгүн ошол 9,5 гектар жердин тагдыры кимдир бирөөнү кызыктырабы сиздердин айыл өкмөттөн? Маселен, мына сиз айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары катары сиздер ушуга бир көңүл буруп карадыңыздарбы буга чейин? Кызыктырмак түгүл биз кайра деп атабыз. Сотко мурунку ушулардын ортосундагы сатып алып мына 49 бербеди, жок, ошону биз сотко кайрылганбыз. Эмне жыйынтык болгонун билбейт экенсиздер да, ошол жери таң калыштуу болду. Жок, биз мындай да, сот деген дайыма исковый давность менен тээп салат. Срок давность деген бар. Мисалы мындай болуп атпайбы? Айыл өкмөт чыгарган эмени чечимди 3 ай. 3 айдан кийин сот карабайт. А булар ал эмени билет, пробелди билет. Ошон үчүн бул эме моуну канчалык кылсаң дагы сот карабай атат да. Ошон үчүн моундай чыгарган немелердин срогун восстановить этсе, мисалы жанагы срок исковой давность деп жанагы ошол убакта бала бакча тигиндей мындай деп жогорку кеңеш киргизбедиби? Ошондойду депутаттар ушундай деп каралсын деп киргизсе болот экен. А же болсо азыр мынакей прокуратура өзү өкмөттүн эмеси берсе тээп салды бар. Срок давность деп. Сот жообуна тартуу мөөнөтүн өткөрүү максатында убакытты созуп жүрөт сыягы дейт Ильяс Якубов. Келтирип атат, бүгүнкү күнгө бир да чара көрүлгөн жок. Эмесем ошол тергөө тобу ушундай багы оперативдик ыкчымайлыктоо тобу келип деле аныктап койсо болот, же ошо тергөөчү участковыйлар менен келип деле аныкталып койсо болот. Эми жашап атат, эмненин негизинде сатты депчи. Айыл өкмөт менен комиссия түзүп келип деле аныктап берсе болот. Бирок мына бүгүнкү күнгө чейин жыйынтык жок. Кылмыш иши козголгон 2016-жылы. Мына уже 4 жылдан ашыптыр кылмыш козголгонуга. Баягы срок давность деген баягы кылмышка тартуу мөөнөтүн өткөрүү үчүн ушинтип созуп келип бүгүнкү күндө да созуп атат. Тергөөчүлөр, прокурор. Прокурорго кирип какшап айтып атат, Оразалы Шайдуллаев, мына менин жерим сатып берип атат депчи. Сокулук район прокуратурасы отурат, прокурор факты жок депчи. Мындан башка да кандай факт керек мына? Прокурор өзү баш болуп келип ушул жерде айыл өкмөт менен комиссия түзүп келип ушул жерде инвентарь жаса кылыш керек. Бул айыл өкмөттүн жерин ким сатып атат? Эмне негизинде сатып атат, туурабы? Эмне курулуш керек? Бияка зона отдых салындыбы же максатсыз жеке менчикке сатылып кеттиби? Оразалы Шайдуллаев ошондо көрсөтүп жазып атат. Бирок прокуратура чара көргөн жок мына. Прокуратура экетек инспекция менен айыл өкмөт менен башкалар менен өз алдында комиссия түзүп деле ушулар текшерсе болмок бүгүнкү күнгө чейинчи. Бирок прокурор жасаган жок, факты жок деп. Мына факт. Бир нече үйлөр турат, ар бири бирден факт. Биз Дубалдагы жарыяны көрүп, телефон аркылуу байланышка чыгып көрдүк. Алейкум ассалам, саламатсызбы? Биз муну жарыя боюнча үй сатам деп жазган экенсиз. Биз ушул райондордон үй алсакпы деп издеп жүрүп кайрылып атабыз да. Ооба. Канча деп атасыздар? Мен өзү 18 сурап атам, анан кийин сүйлөшөбүз, ошол жердин чөйрөнүн эмесине карайбыз. Үйдүн жердин документи барбы негизи? Бул жерде. Документи доверенность ал жерлер. Анда үйлөнүп деле ошондой да. Тиги ал дагы сиздин өзүңүзгө сразу неме кылабыз. Бул жактан юридический оформление болот. Юридический оформление болгондо тиги мамлекеттик актысы бар да, кызыл китеби бар да, Жок, кызыл китеп жок. Анан кантип оформить этебиз юридический? Булардын өзү бизге берген баягы эженин немеси бар да. Мен нотариальный алгам да ал жерди, ген доверенность мененчи. Анан кийин бир сатайын деп атам десем, офиске келесиң, эгер сатсаң ошол кишини кошуп келип, юридический бул жактан неме кылып беребиз дегенде. Бул жер өзү азырынча неме трансформация боло элек экен анда, Ооба, болгон. Ал тиги алардын офиси шаарда элеби, Бишкекте элеби? Бишкекте эле, ооба. Барып бир тактап көрүшүбүз керек экен да, кандай кылып оформить этип берет, эгер
мындай алдабай турган, мыйзамдуу боло турган болсо ала берет элек негизи. Аттиги оформить этип беребиз деген эже дайым эле болобу негизи биз ала турган болсок барсак таба алабыз да. Болот, ооба. Жаныбыздагы коңшулардан деле сурап көрсөз эмелеринчи. Шулар деле чоп алганбыз да. Аты ким өзү? Ал эжен. Бактыгүл деген эже. Ким дедиңиз? Бактыгүл. Бактыгүл бе? Мейли анда мен бул жерде кошуналардан да сурап көрөйүнчү анда, кандай кылып? Коңшулардан да сурап көрүңүз. Жердин өзүнүн немеси канча размери? 4 соток. 4 сотуктан, Баарына мамлекеттик каттоо кызматы күнөөлүү деп өзүнүн аргументтерин келтирди. Сокулук районунун Вайен Антоновка айыл аймагынын аксакалдар сотунун мүчөсү Нарымбек Султанкулов. Муну 49 жылга жанагындай балыкка деп эле берген. Анан ал болсо бирөөгө өткөрүйдү. Өткөрүүгеден бул биринчи, экинчи мына госрегистрдин күнөөсү. Госрегистр эмне үчүн ошону тиги бул 49 жылга алса, айтыш керек да, сен 49 жылга алып биздин иштете албай калыптың, алып барып өткөрүп бер. Же болсо кайра бар дагы, тиги кишиге айтыш керек да, бар сен кайра барып тур, тиги эме айыл өкмөттөн өзүнчө договор түзүп бер, сен бүтүп турсуң, болуп тур. Сен кандай? Бул болсо мындай болот атпайбы? Бул киши сиз менен сүйлөшүп алып, барып тур госрегистрге акчасын берип койду да, оформить этип койду, бүттү. Жок, таң калыштуу жери госрегистр эмненин негизинде кайра ошону госрегистрге акчаны берсең эмнени? Мына биздеги азыр мынакей могу 271-чи эмедеги алдыдагы бүт баарына кызыл китепти берип койду, момдайчы. Момдайды берип койду дагы, бу жерде мен сразу айтпадым, мына могу жерде турабы? Мына эң эле биринчиси мына жерде турат, мынакей. Индивидуальный строительство дейт. То есть бул кишиге канчалык эметсе да бул туура берилген. Себеби бу жерде үй салганга деп турат. Госрегистр азыр мынакей биздеги 271 менен 295-тү. Ушундай кызыл китепти берип тур эле могу жерге дачный участок, айыл чарба жери деп койду да, элге деген айырмасы жок да. Эл болсо баягы элдин баары эле түшүнбөйт да. Кызыл китеби бар, кел ал. Антоновка боюнча мына калп айтпайт, мына сен мону канчага сатып алдың? Бер жагы $15 000 сатып алдым деп, булар 2 000-ден сатып атат. Анан тээ жакта жүргөн кишилер, Россияда жүргөн кишилер, Антоновкада 2 000-ден жер сатылып атып десе айланайын деп сатып алат. Алар купля-продажасы жок. Сен айткандай, Бактыгүл айтты, тиги Кил айтты, бул айтты деп койлу. Мына могу эменин иттин өлүгү госрегистрде жатат. Сокулук районунун прокуратурасынын имаратында прокурордун орун басары Азатбек Темирбаевке жолугуп жүрсөк, бизди көрүп Сокулук районунун Манас айылынын Камсымол көчөсүнүн номер 2-үйүнүн тургуну Тамара Асанова төмөнкүдөй даттануусун билдирди. Я опекун девочки Ткаченко Баяз, проживаю в поселке Манас. Менин бир тууган инем каза болуп калган. Баязат Ткаченко деген кызын мен опекундукка алып бага алганмын. Азыр ошол кызым 7 жашта. Ушул убакка чейин кызым Баяза Манас айылынын Атбашы орто мектебинин 1-классында окуучу. Сабактары жакшы эле, 4-5 деген балларды алып келчү. Класс жетекчиси Васиюк Ольга Николаевнага эмнесинен жакпай калды билбейм. Акыркы убакта ар кандай сөздөр менен кемсинтип, жетим деп жемелеп өз классынан башка класска которуп айлабызды кетирди. Мен мектептин директоруна 3 жолу барып таба албай койдум. Окуу бөлүм башчысы Светлана Викторовнага барып жолуксам, бул мугалимге биздин өзүбүздүн тилибиз өтпөйт, окутпайм десе окутпайт. Каалаган жериңерге арыздана бергиле деп ийинин куушуруп туруп берди. Билим берүү министрлигине да кат аркылуу кайрылдым. Алардан да эч кандай жооп болгон жок. Айлам кеткенде Сокулук районунун прокуратурасына арыз жазып кайрылып жүрөм. Бизде мыйзам барбы? Кызым азыр мектепке барбай үйдө отурат. Мажбурлап жиберсеңер үйдөн чыккан боюнча кайра келбейм дейт. Мен эмне кылаарымды да билбей калдым. Сиздерден суранарым, мыйзам чегинде көзөмөл жүргүзүп жардам бериңиздер. Социалдык өнүктүрүү министрлигинин өкүлдөрү сиздин кызыңызга баары бекер дегенине карабай. Мен кызымдын класс жетекчиси Васюк Ольга Николаевнага мектептин фондуна деп талап кылган төлөмдөрдүн баарын төлөп келгенмин. Эмнеге бизди мындай кордошот? Мамлекеттик укук коргоо органдарынын өкүлдөрү менин арызыма көңүл буруп, мыйзам чегинде териштирип берүүсүн суранам. Мына урматтуу көрөрман, кайда барба мамайдын көрү дегендей, жер ресурстарын пайдаланууда болобу, билим берүү тармагында болобу, дегеле кайсы багытты караба мыйзам бузууларга кабыласың. Ал эми мыйзам көзөмөлдөө органдары да үзүрлүү иштеп жатканын айтып келишүүдө. Бул көрүнүш бүгүнкү биз жашап жаткан коомдун күзгүсү. Ушуну менен көрсөтүүбүз соңуна чыкты.
кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Бакбурбек Аленов, Тынчтык Көлбаев, New TV.